Рахмат төраға. Менен өткөндө биз комитетте ушул маселени карап атканда биринчи эмелерге айтып кетейинчи, урматтуу Жанар Акаевич. Ой, Жанар Кубанычевич. Сиздерге рахмат, ушу бүгүн депутаттык топтор менен чогуу биргеликте иш алып барып, мына ушул курултайды мыйзамын мындай тууралап алып келдиңиздер да. Ушу топко мен ыраазычылыгымды билдиремин. Эми, конечно, бул бизге керек, анткени Конституцияга кирип калгандан кийин биз мыйзамды кабыл алышыбыз керек. Ошол жерден комитеттен мен жакшы байкабай калып турдум, артыбызда айтып аткан ушу депутаттар дейт. Ошол переворот болгондо мына 2020-жылы 4-октябрда депутаттар бир ай жок болду дейт. Мен каякта жүргөнүн билбейм, ошол моментте де депутаттар жок болгондо биз курултайдын ушул мүчөлөрү биз ошол ишти алып барабыз дейт. Ошол президент болобу, ким болобу, ошонун ортосунда көпөрө биз болушубуз керек дейт. Ошол боюнча мен суроо берет элем. Чолпонбек Абыкеевич, сиз кайсы жерде иштейсиз азыр? Жооп берсеңиз, мен сизге суроо берип атам. Мени билесиз да, мен президенттин кеңешчисимин. Мен билбейт экенмин, ошону тааныштырып койсоңуз, мен сизди... Мен Кыргыз Республикасынын президентинин кеңешчисимин. Кандай, мындай общественный жактанбы же мындай? Расмий кеңешчисимин. Расмий жактан, ошону айтып бериңизчи. Өткөндө сиз айтып турсуз, мен байкабай калып турдум да, башка бирөөнү биз айтып, ошол залдан чыгарып жүрбүз да. Кечирип коюңуз, антип... Жок, мен сизден дагы жолу айтам. Мен айткан жокмун, аны мен сизге жооп берип атам. Сиз айтып турсуз, мен сизге видеону коюп берейинби? Бир ай депутаттар каякта качып жүрдү, ошону айтып бериңизчи бизге. Кайталап айтайын, бир ай депутаттар качып жүрдү деп мен айткан жокмун. Аны Бейшенбек Абдыразаков айткандыгы үчүн Чолпон айым аны залдан чыгуусун өтүндү. Анан ал залдан чыгып кетти. Муну видеону коюп кайталасаңыз деле көрөсүз. Мен видеону көрдүм. Көрүп алып туруп сиз айткан үчүн, сиз айткандан кийин ал киши айтып атат, андан кийин сизге кошулуп. Аны сиз айтып турсуз ошону. Эми мен ойлойм да, ушу президенттин жанында ушул мындай алдамчы, калпычы кишилер жүрбөш керек. Президенттин жанында мындай калп айтпаган, чындыкты сүйлөгөн, бетке айткан кишилер жүрүш керек да. Мына келип алып ошол жерде отуруп калп айтып отурасыз да. Сиз ошондо 4-үндө каякта жүрдүңүз эле? Бу жерде ошо 6-создун депутаттары отурат бу жерде. Мына ошолордун бетин айтыңызчы, сиз качып кеткен депутаттар отурат мына жердечи, ошол сиз айткан боюнча. Каякта жүрдүңүз эле сиз ошондо? Эгер айта албасаңыз, мен сизге айтып коеюн. 5-inde, ошо 5-октябрда баары жолугуп ошол жерден сүйлөшүп, переговор жүрүп, 6-сында барып туруп биз достук гостиницасынын өзүнүн эмеси бар экен, залы бар экен. Ошол жерге баарыбыз мына 6-создун депутаттары чогулуп, ошол жерге биз биринчи мына Дастан Арысбекович отурат. Ошол жерге өзүнүн арысын жазып туруп, Мыкты Өгүсүповичти биз биринчи шайлап бердик ошол жерден. 120 депутаттын большинствосу менен. Андан кийин мына ошол жакта экс-премьер арысын жазып, ошо арыстап келип туруп, кимди премьерди шайлап бердик ошол жерде, Садыр Нуркожоевичти. Бул эмне мыйзамсыз болду деп атасыз ошондо. Бир айдан бери жок болуп кетти деп. Жин ар бир сүйлөп атканда мындай ойлонуп сүйлөш керек. Каерден айтып сүйлөсө эле сөз боло берет дегендей. Ошо мыйзамдык шайлап берип туруп, ошо менен мына иш алып барып келатышат ошо бойдон. Экинчи мындай бирөөгө жала жапканыңарды токтотуңуздар мындай.